жана 1000 күндүк мүмкүнчүлүк деп айтып кетпедимби? Бул эмне себептен айттым? Бул баланын аллергия болуусу да эненин тамактануусунан. Бул 1000 күндүк мүмкүнчүлүк баягы бала курсакка пайда болгондон баштап, бала пайда болгондон баштап 2 жашка чейинки мезгил деп айтып атам. Ошол бойдо болгон маалда энеси мүмкүн болушунча туура тамак ичкенге аракет кылыш керек. Туура деген ысык тамак ичкенге, 2 маал, 3 маал ысык тамак ичкенге, жашылча жемишти көбүрөөк жегенге, көбүрөөк эс алганга. Анан ошол кезде энеси ушу аллергия пайда кыла турган заттар бул шоколад, бул жана клубника болушу мүмкүн, цитрус өсүмдүктөрү болушу мүмкүн. Эгер энеси ошол кезде ошол жашылчаларды жеген болсо, баласы көпчүлүк учурда 50% ошол балдар аллергик болуп калат, ушул энелердин балдары. Ошон үчүн эне эгер өзүн карап балага келечекте төрөлө турган балага камкордук көрө турган болсо, ошо өзүнүн диетасын бойдо болгондон баштап контролдогонго аракет кылыш керек. Анан жок, болбой эле аллергия болуп калса бала, анда дагы деле жанагы цитрус өсүмдүктөрүн жегенге болбойт балдарга 1 жашка чейин. Эң жөнөкөй жумуртка абдан катуу аллерген деп эсептелет. Жумуртканын агы, белогу катуу аллерген да, ошол үчүн жумуртка бергенге болбойт. Жумуртка кошулган тамак ашты да бергенге болбойт. Бул булочкалар болушу мүмкүн, бул кандай башка бир выпечкалар болушу мүмкүн. Андан сырткары жана клубника бериши мүмкүн аллергия. Кызыл көбүрөөк учурда, көпчүлүк учурда балдар кызылга да бериши мүмкүн. Анан ушундай аллергиясы бар балдарга кийим кече тандаганда, жанагы кремдерин тандаганда мүмкүн болушунча ата-энелер аракет кылышы керек өзгөртпөгөнгө. Баягы кийип жүргөн, эң эле жөнөкөй кийип жүргөн подгузниктерди алмаштырганда байкашы керек. Эгер бирөөнө аллергия бербесе, ошону улантып кийгизгенге аракет кылышы керек. Пеленочный дерматит деп коебуз. Көбүнчө аллергик балдар ошо пеленочный дерматит болот да. Самындарын алмаштырбаганга аракет кылышы керек. Ошонун баары баланы кийин соң аллергиядан аралжы кылат дагы. 1 жашка чейин аллергия болбогон бала кийинки учурда, кийинки соң абдан аз пайызда кийин аллергик болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баланы мүмкүн болушунча 1 жашка чейин караганга аракет кылышыбыз керек. Эгер кандайдыр диатездин, аллергиянын белгилери пайда болсо, андан соң 1 жаштан кийин бул балдар аллергияны унутуп, кадимки эле жашоого аралашып кете алышат.